1-iyun балдарды коргоонун эл аралык күнү облустун борбору Баткен шаарында шаңдуу өткөрүлдү. Самалыкка облус башчысынын 1-орунбасары Маруфхан Тулаев шаар мэри баштаган тиешелүү мекеменин жетекчилери Баткен району жана шаарынан келген балдар катышты. Иш-чара шаардагы бала бакчалардын тарбиячылары жана бөбөктөрү тарабынан даярдалган чакан концерттик программа, сүрөт тартуу жана башка оюн зооктор менен коштолуп, калктын аярлуу катмарындагы балдар үчүн марафонда уюштурулган. Баткен шаарында балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулган салтанаттын негизги бөлүгү Апаз Жайнаков атындагы облустук музыкалык драма театрында бала бакчалардагы жаш бөбөктөр тарабынан даярдалган чакан концерттик программа менен башталды. Анда жаш бөбөктөргө ыр бийлер тартууланып, келген коноктордун да маанайын шаңга бөлөдү. Балдар бу биздин келечегибиз болгондуктан балдарыбызга биз азыртан кам көрсөк, ошонун үлүшүн кийин көрөбүз. Эгерде биз балдарыбызды туура эмес тарбияласак, бул анын дагы кесепетин кийин дагы көрүүгө туура келет. Ошондуктан биз алдын алып балдарыбызды жакшы тарбиялап, жакшы билим берип, ушулардын келечегине жакшы кам көрсөк, ойлоймун биздин Кыргызстаныбыз бир өнүккөн өлкө, ошол биздин мындай келечектеги мамлекетибиздин туруктуулугу, мамлекеттүүлүгүбүздүн ушулардын колунда деп эсептеймин. Бүгүнкү ошол эле биздин майрамга жеке ишкерлерге ыраазычылык билдирип кетем. Алар да өздөрүнүн салымын кошуп, балдарыбызга бир жакшынакай татууларды тартуулап атышат, жакшы бир оюндарды уюштуруп берип атышат. Ойлоймун биздин Баткен шаарындагы бүгүнкү майрам жакшы бир маанайда жакшы көңүлдө өтөт деп ойлойбуз. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө бийлик өкүлдөрү балдарды куттуктап, бала бакчаларга жана Нур балдарды калыптандыруу борборуна атайын даярдалган белектерин тапшырды. Майрамдык кечеге калктын аярлуу катмарынын балдары, ата-энесинен эрте ажыраган балдар жана шаардагы Нур балдарды калыптандыруу борборунун тарбиялануучулары катышышты. Бул майрамдын негизги максаты өсүп келе жаткан кичинекей муунду туура тарбиялап, жат көрүнүштөрдөн алыс кылып, жардамга муктаж болгон чүрпөлөргө жардам көрсөтүү күнү. Баткен шаары боюнча бизде жашы жети элек 0 жаштан 18 жашка чейин балдардын саны 14.900 түзөт. Баткен району боюнча 45.677 түзөт. Ушул балдардын укугун коргоп, ушул балдардын үй бүлөнүн колдоп, укуктарын коргоп, биздин Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын алдында үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмү бар. Ушул жердеги кызматкерлер биз ушул иш менен алектенебиз, укуктарын колдоп келебиз. Биз ушул марафон уюштурабыз. Ушул балдарды биздин эрке балдарыбыз деп коебуз. Ушу эрке балдарыбызды колдоп, ушулардын ар бирине банктарда депозит счеттөр ачылган. Ушул депозит счетторуна 18 жашка чыкканда гана булар өздөрү ала алышат бул акчаны. Ушул марафонго түшкөн акчаны биз ошол эрке балдарыбыздын счетторуна тегиз бөлүп банкка салып беребиз. Ал эми бул майрам облустун аймактарында жогорку деңгээлде белгиленип, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мектеп, маданият, китепкана, жеке ишкерлер, демөөрчүлөр тарабынан жана башка көптөгөн мекемелер тарабынан балдарга майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, таалим, тарбиялуу фильмдер жана мультфильмдер көрсөтүлүп, акысыз таттуулар, балмуздактар таратылат. Биз ушу жыл сайын 2000-жылдан бери жеке ишкер болуп иштеп, ушу балдардын майрамына ушундай балдарга бесплатный мороженое таркатканды салт катары алтка айландырып алганбыз. Жыл сайын ушундай балдарга мороженое белек беребиз. Шаарыбызда майрамдык кече өткөрдү. Ошол мэриябызга, облус жетекчилерине баарына чоң рахмат. Балдарыбыз өтө кубанычта, жакшы деңгээлде өттү. Биз дагы азыр экинчи бөлүгү башталат экен. Ага да катышабыз. Андан кийин саат 4-тө дагы концерттик маанайда кечеси болот экен. Ага да катышып кетебиз деген ойдобуз. Бүгүнкү балдар майрамы, ата-энелер силерге рахмат, мына жетекчилер силерге рахмат. Мен кызым Нурияны алып келдим эде. Бужун айылына келдик. Рахмат. Шулардын ден соолугу таза болсун, жүздөрү жарык болсун, иштери ийгиликтүү болсун, Кудайы. Жакшы жаштардан болуп, ойноп күлүп жүрсүн. Эмнелерди тартып атасың? Мен балдардын күнүн тартым. Мына кыз менен бала. Анан артта тоолор турат. Көбөлөктөр, анан шариктер кармап турат балдар. Бүгүн майрамды тартып атат дейсиң да? Сонун экен.
Эмне сүрөт тарткан жакшы көрөсүң? Майрамдын жүрүшүндө келечектин кичинекей ээлери үчүн атайын кызыктыруучу конкурс катарында асфальтка түркүн түстүү сүрөт тартуулар жүргүзүлдү. Анда балдар Кыргызстандын тоолорун, кооз жерлерин чагылдырган сүрөттөрдү тартышты. Балдар күнүнө сүрөт конкурсуна катыштым. Бул жерде эстелик күндөр, чөптөрдү тарттым. Эмне түшүндүрөт? Бул эстеликти түшүндүрөт да. Тынчтык күнүндөрдү. Ошолорго мурунку ата бабаларда ушуларды эстелик кылып коюп коет да. Ошого ушуну тарттым. Бул күнгө карата шаардык мэрия баш болгон спорт комитети тарабынан колдоо иретинде балдарга спорттук оюндарда ойнотулуп, жеткинчектерге дем күч, шык берүү максатында кичи футбол оюну да уюштурулган. Анда мектеп окуучулары арасында мелдеш жүрүү, байгеге, кубок жана медалдар коюлган. Белгилей кетсек, балдарды коргоонун эл аралык күнү Кыргызстанда жыл сайын жай айынын эң биринчи күнүндө белгиленип келет. Ал эми бул майрам дүйнө жүзү боюнча 1925-жылдан тарта белгиленип келүүдө. Ошондой эле багуучусу жок балдарга, тубаса майып балдарга, деги эле жардамга муктаж болгон наристелерге бул күнү мамлекет тарабынан жардам катары ар түрдүү колдоо акциялары өткөрүлөт. Айсулуу Абдилаким кызы, Расул Ахматов, жаңылыктар.